Мурдагы депутат саясатчы Турсунбай Бакир уулу Кыргызстанга ар тармактуу таанымал инсан. Башка саясатчылардан айырмаланып, алган аялдарын ар дайым ачыкка чыгарып келет. Тилекке каршы көпчүлүк аталган саясатчыны ар кандай сөздөрдү жазып төпөштөп келсе, айрымдары Турсунбай Бакир уулунун кадамдары туура дешип динге таяшат. Мындай коомчулуктун ар кандай пикирлеринен тажадыбы Айтор экс-депутат өзүнүн соц тармагына көп аял алганы тууралуу оюн ачыкка чыгарды. Төмөндө саясатчы Турсунбай Бакир уулунун пикири толугу менен. Ар бир адам үчүн башка үй бүлө караңгы токой. Бирок кээ бир бактылуу аялдар жана эркек сөрөйлөр жат үй бүлөнүн жашоосун 3D кинодогудай тамаша кылгысы бар. Болбойт жана бобойт. Нельзя жана табу өзгөчө мусулмандардын үй бүлөсүнө мурдуңарды тыгуу. Динди коргоо, мекенди коргоо, үй бүлөнү коргоо бул ар бир мусулман үчүн эң ыйык нерселер. Жана ким ошол ыйык нерселерге кол салса, жихад жарыяланат. Өкүнүчтүү, бирок ата-энесинен туура таалим тарбия албагандыктан жана күйөөсү даюс болуп, аялына чоочун эркектерге көз артканы тыюу сала албагандыктан аларга ушул жоопту бергени аргасызмын. Неберем али 18ге чыга элек, бул бир. Экинчиден, болсо бойго жеткен кызга үйлөнгөнмүн. Мусулманча да калың берип, ата-энесинин да макулдугун алып, кыргызча сарпай кийгизип, эмне сенин оюң боюнча кыздар көчөдө ээсиз буюмдай жатыптырбы? Үчүнчүдөн, болсо мусулмандар сулуулугуна, байлыгына жана башка нерсесине чоң көңүл бурбай, негизи ыймандуулугуна карап үйлөнөт. Алхамдулиллах, менин жубайым ошондой. Бактылуу жашап жатабыз, 2 балалуу болдук. Төртүнчүдөн, болсо мен силер сыяктуу арам жүргөн жокмун. Ак никелүү аялдарым менен гана жашап жүрөм. Биринчиден, болсо ушундай эле жаш кыргыз кыздарына күйүксөң, анда Кыргызстанда жана чет өлкөдө сойкулукка берилген кыздардын маселесине башыңды ооруткун. Мен сыяктуу үй бүлөлөргө бир тыйын да пайдаң тийбегенден кийин ары ойногун. Же Кытайга, кореецтерге, негрлерге, жөөттөргө чыккан кыргыз кыздар жөнүндө кеп кылган. Мына ошолор динибизден чыгып каапыр жээндердин да санын көбөйтүүдө. Алтынчыдан, болсо мен Куран жана сүннөт менен жашаганды туура көрөм. Ошол үчүн мен үчүн өрнөк пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнүгүң жок болсо, илим билим алып жашап көрбөйсүңбү? Аллахым сага хидаят менен бакыт таалай берсин. Сүрөттө жаңы төрөлгөн уулума Салахитдин Музафар ысымды коюп, кулагына азан окуган учур. Үй бүлөмө асылгандардын бардыгына Аллахым хадия кылып берген ушул 2 балам эң жакшы жооп. Маяковский айткандай, читайте, завидуйте, мен бактылуумун. Ушундан кийин таар ичиңер пожар болуп күйүп жатса, көзүңөр азиз болоюн деп көрө албай жатасыңар. Анда дарегиңерди айткыла. Фермер инимден малга бере турган ири туздуу гумпомош катары үйүңөргө түшүрүп берейин. До потери сознания жалап алгыла. А серьезно айтканда, жакшы атка бир камчы жетиштүү дегендей болду да. Эми жеке жашоомо кийлигишти токтотуп, бактылуу адамдардай өзүңөрдүн гана үй бүлөңөр менен алек болгула да. Эгер жардам керек болсо айткыла. Колумдан келген жардамымды аябайм. Сөздөрүм кээ бирөөңөргө катуу тийсе кечирип койгула. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп жазган саясатчы экс-депутат Турсунбай Бакир уулу өзүнүн соц тармагында. Булак Назар Ньюс KG.